Бүгүн 3 февралда Кыял өндүрүштүк соода борборунун сатуучулары нааразычылык акциясына чыгышты. Айтымдарында жаңы келген администрация сатуучуларды иш орундуктарынан кууп жатат. Мындан улам алар нааразы болуп чогулушкан. Жаңы келген администрация эмне үчүн мындай кылып жатат? Бизге түшүнүксүз. Алар бизди мыйзамсыз тургансыңар деп айыпташууда деген алар окуя тууралуу айтып беришти. Жаңы администрация алмашкандан бери 2019 декабрь айынан бери коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Орундарыңарды жабабыз деген. Анан ар кандай договор түзүлбөгөнүнө байланыштуу, жаңы жылга түзүлбөгөнүнө байланыштуу ар кандай күндө ар түрдүү себептер менен келишип, ар түрдүү түшүндүрмөлөрдү берип атышат. Анан бүгүн болсо бир милиционер менен келип, уже иш орундарыңарды жабабыз дешип, кээ бир месталарды уже печаттап жаап кетишти. Ошо эмне түшүндүрмөнү айтып атат? Эмненин негизинде жабабыз деп атышат? Ошондо Администраторубуз алмашкандыгына байланыштуу, мурдагы администраторубуз азыр следствиеде экен, ошонун следствие иши бүткөнгө чейин жабык болот деп атат. Аны жаап койгондо бизди бала чакабызды ким багат? Ал следствие кайсы убакка чейин созулат, эч ким билбейт. Соттошкон кишиси менен өздөрү чечишип алса болмок. Бизди кыйнабайчы, карапайым ортодогу адамдарды кыйнабай. Бул жерде бизге баягы ортодон эки дөө согушса ортодо чымын өлөт болуп, биз эле чырылдап атабыз да. 2019-жылдын акыркы аягынан баштап, декабрдан баштап эле бизге келип эле жакшынакай эле өздөрү түшүндүрмө берип кетишти. Мынакей администрацияңар кетти, жаңы болдук деп таанышып келишти жакшынакай эле. Мейли тааныштык, өзүңөр каждыйыңар өз местоңарда каласыңар, эч кандай силерге тийишибиз болбойт деп өздөрү сөз берип кетти. Каждый день эле бир через неделя өтпөй эле бизге ар кандай жаңылык келип атат да. Анан кийин биздин түшүнбөгөнүбүз ошол болуп атат. Өздөрү башында кадимкидей эле сөз берип бардыгыбызга кеткен, анан кийин уже жабылат деп бүгүн келиптир, мондай болуп атат да. Биз эч кандай бул жерде түшүнүксүз да. Анан эми 2-3 күндөн бери эле местоңарды бошоткула, чыккыла деп эле ар кайсы немелер менен эле улам милицияны эшитип алат экен. Бу жерде да бир катын бар, былтыркы ызы чыгып жүргөн, алтын саткан. Жалобный аты ким эле? Тамара деген бир аял бар. Ошол дагы эле алтын берекетке кетсе дагы, ана не успокоится дагы эле Рахимдин артынан ызы чыгып эле бирдеке кылып жүрөт бердечи. Элдерди чогултуп жүрөт экен. Чын айткандачы. Бирок мен угуп атам. Элдерге барып, Рахимдин место сатып алдым деп туруп, калп жеринен кол коюп берди деп ошондой ар ким месталарга барып атыптыр. Булар эки тараптан билбейм, кимиси кылып атат. Дербишалиев, например, чоңдор айтып атат деп коюп, жана түшүнүксүз менен жаналар келишип атат. Ким Салбек атат, дагы ким атат, Улан атат, Договор бүттү. Биз договорду эч ким менен түзбөйбүз деп атат. Негизи эмне десек, негизи жок. Биз өзүбүз чечебиз. Биз ошол эч ким менен договор түзбөйбүз дейт. Өзүбүз. Договор жок, ошончо биз чыгарып атабыз дейт. Эч кимде договор жок дейт. Сатуучулардын нааразы пикиринен улам биз андан ары Кыял өндүрүштүк соода борборунун администрациясын көздөй багыт алдык. Соодагерлер жетекчилик бизди кабыл албай жатат. Чалсак жооп жок дешип, тиешелүү тараптардан жооп берүүсүн талап кылып турушту. Мындайраак чыгып турмуздар? Чыкпайсың биздин алдыбызга. Келсин. Ага, куртусда tutturbayız, тура беребиз ушундай эле. Местан жакпайсың. Өзүңөр местаңарда каласыңар, эч ким тийиштирбейт. Улар бизди келсек ушу Дербишалиевге киргизбейт. Жолуктурбайт. Дербишалиев эшигин жаап алат. Постоянно биз келебиз, Дербишалиевге жолуктурбайт, киргизбейт бизди. Жумушубузду мына эми печаттайбыз, жабабыз деп атат. Иштетпейт бизге, тынчтык бербейт. Бир жыл болду ушу Дербишалиев келгенден бери тынчтык жок бизде. Силерге зыян тийбейт. Месталарга барып туруп, кол деп коркуп атсыңар. Аңгыча элге жооп берип, кырдаалды түшүндүрүүгө администрация тараптан тиешелүү адамдар чыкты. Биз силерге чыкпа деген жокпуз. Чыккыла деген жокпуз биз. Мына кимиңерге айтты чыккыла деп. Кимиңерге чыккыла деп айтты. Жок, чыккыла деген жок. Ой, силер постоянно ушинтип эле ызы саласыңар.
Мен келгенден бери. Вот постоянно ошондой провокацияга барасыздар. То есть силер постоянно провокация. Печаттасаң ана биз кантип отурабыз? Эмне Сизде ошо. Печатталган. Сиздики печатталдыбы? Жок, печаттайбын деп. Печатталды деп бардылар. Постоянно сиз чыр чыгарасыз. Постоянно өкөрсүз. Чыр чыгарасыздар. Ладно, биз кандай баарысына эме кылабыз да, резко туруп эле печаттайбыз депчи. Бул вообще Коя тургула силерге баарыңарга бүттү. Договоруңар бүттү деп баарыңарга уведомление берилген туурабы? Силердин баарыңар бүттү деп туурабы? Барбы? Жөн эле келе калып эле баса калып чыккыла деген жокпуз эле. Бирөөңөрдү чыккыла дедик ушуга чейин. Биз силерге чейин келип ар бириңерде договоруңар бүттү. Бул мамлекеттин ишканасы. Силер өзүм эле отура бере, мен бул меники, менчик дегенди өзү туура эмес деп түшүндүрдүк белек. Жок, силер келип алып эле жок, могу меники, мен деген могу жер сатып алган, мен чыкпайм, билгениңерди кылып алган. Андан бул жаңы жылга чейин айткансыздар. Бул Рахим деле тааныйм, мен Рахим Кудайым, мен эч кимге эч жакка барбайсыңар деп. Соксорунда сонун эме жазуулар бар. Биз дагы жолу айтам. Бул деген эл журт угуп тургула деген. Бул мамлекеттики. Биз деген бул биздики, өзүбүздүкү деп эле отура бергенге эч кимгерден акыңар жок. Биз айттык эле го, ар бириңер менен сүйлөшөбүз, ар бириңер менен договор түзөбүз деп определенный. Биз ким кайсы жерде отурганын, кантип алганыңарды, баарыңарды бизге эметкиле ошого жараша баарыңарга чыгарып беребиз дегенбиз, туурабы? Чыгарып беребиз, сен кое тургула. Анан биз силерге айтып атам, даган кандай түзбөйбүз, түзөбүз деп атам. Түзөө, кимге айтты? Ким айтты түз? Кимге айтты? Кана, кимге айттым? Мен бошот дедим, ким мен айттымбы? Качан айттым мен? Кирбишалиев айтты. Негизи жок. Кирбишалиев айтты. Кирбишалиев айтты ошо бошоткула деп. Качан айтты? Азыр эле договор биз эч ким менен түзбөйбүз. Договор бүттү деди. Договор бүттү, дагы жол түшүнүп атам. Мына эми буга чейин Рахим менен договор түзүлгөн болчу. Силерге кайра договор түзүш керек. Ар бириңер менен кайра полностью. Жок түзүлөт деп кое турбайсыздарбы? Анан эмне печаттап атасың? Жок, эми бизди келип кое турсаңыздар. Биз кредиттеп Өкмөттүн жери деп эле бизди иш орундарыбыздан ажыратып койгон. Биз эмне болуп Чыккыла деген жокпуз тезиңерде. Туурабы? Чыккыла деп чыгарып атабыз. Жок, эми деген силердин иштеп атканыңар туура эмес болуп атпайбы өзүңөрдүкү? Незаконно иштеп атасыңар. Незаконно. Эмне үчүн мыйзамсыз ошону түшүндүрүп берсеңиз. Эми мына мисалы үчүн иштеп атабы? Договор бүткөндөн кийин булар арендада төлөй албайт да, туурабы? Биз договор түзмөйүнчө булар кандайча төлөйт? Бул боло турган өзүлөрүнүкү туура эмес болуп атат. Ошондо кийинки суроо эжелер акырын договор ошондо качан түзүлөт? Конкреттүү датасы аныкпы? Ооба, бир айдын ортосунда мына ар жери бири болсо бүтөт да. Эми шашылып. Анан ой турсаңар эле, эми мына кой турсаңар, мына келгенде эле ызылдап эле, кыйкырып эле. Иштей бергениңерде туура эмес болуп атпайбы силер мыйзамды? Бул силерге дагы жол түшүндүрүп берем. Мамлекеттики менен бул частный собственность силер путать этпеңиздер. Эми элге биз договор следствие боло берсин, өзүңөр договор түзө бергиле, биз иштей беришибиз керек. Эми кандай договор? Биз төлөйбүз да, Договорду түзөлү дедик го. Дагы жол договор түзүлөт. Эл ызы чуу түшкөндөн кийин администрация жабылган орундуктардын ачыла турганын кабарлады. Ачы бергиле дейт. Анан себеби? Анан договор качан түзүлөт? Айтылды. Договор пока азыр эчтеке айта элек, пока ачылды эмес. Договор эми Анда ошо ачылган боюнча да комментарий берип койсоңуз, ачылганы боюнча. азыр эми ачылды, бирок ачылганда жанагы арасында улуттурасыздар кичине. Ачылган себеби мындай, азыр бул арабызда негизи кишилер бар да, баягы дагы эле жаза элек жанагы заявление, анан берден баягы өзүңөр эле билесиңер, местолар мисалы сатып жүрүптү да бирөө келип атат, меники дегендерине 2-3 келди да, ошондойчу. Мен силерге да ачык айтып коеюн. Бир эле место 2-3 келди. Анан ошону муну каттар электер келип туруп, ошону полный жазып бергиле. Азыр Анан эмнеге место жаап атасың? Биз иштеп аткан убакта келишти да чыккыла деп. Ар шашып ушу майда керек мына көзүмө көрүнгөн кийимдерди алып эшикке чыкканбыз. Анан бирдеке алып калган экен, баягы кагазын ачып кирсек, эми штраф сертификат аштырбайбыз деп могул бала, Бизге мындай жаман сүйлөп, бизди шылдыңдап,
силердин балдарыңар күндө тамак жейби, биз балдарыбызды кантип багабыз деп силердин балдарыңар күндө тамак жейби. Аны бир жумада бир тамак жемек деле десек, грубитет деп жаман мына барыбыз бир ряттабыз, бир ряттабыз. Жаап коюш. Мына Айдананы дагы боюнда бар десе, эмне болуптур боюнда бар болсо деп мондай биз анын баласы бизге эмне деп ушинтип аябай бизди шылдыңдашып, грубитетип биз биякта булардан көбүрөөк иштегенбиз. Ошентип айткан намаз окуса да бул чын сөз, эч ким өз кылып айткан жокпуз. Айдан айтып койчу. Бизди шылдыңдашып, бизди жаман эме кылышты. Биякта биз күндө иштейбиз, көп жылдан бери иштейбиз. Алар кечээ күнү келишип бизге ушундай грубитетип, бизди адам катарында көрбөй эме кылышып бизди унижать этип атат да, эме это вообще неправильно. Они не имеют права, биз биякта иштейбиз. Күндө биякта барыбыз, ушу бала чакабызды үй бүлөбүздү ушу менен багып атабыз. Аны келип туруп, монтип кубалап чыккан болбойт. Булар жаңы эле келишкен булар. Эмне булар администратор алмаштырганда берки Рахим байке менен эмелери бар да, өздөрүнүнчү. Бул местаны действительно саткандар бар, күйгөндөр бар, өзү негизичи. Азыр эми булар айта албай атпайбы? Бизге деген ачып эле берип койсо, айы өтүп атабы, эмне болуп атат, биз аны төлөп беребиз. Бул Рахим байке саткандары, алары четко бар, бирок баары элдер саткандар бар, алар жазып атат арыздарынчы. Бизге келип именно арыз жаздырып, арызыңарды жазып чыккыла, мындай болот деп айтса, биз ошого эме кылмакпыз да, шак келип туруп эле жапты. Биз эме болуп калдык. Уже ачты, баары келишти. Пока иштей бересиңер, договор түзүлгөндөн кийин дальше иштей бересиңер деп. Бизге ушул эле болчу, өзү негизичи. Шага келип, сатып алган, действительно акчасы кеткендер бар. Бул өзү кыргыз эме го, гос. Сатылбаш керек дегендер бар. Аны эл айта албай атат. Алар эми ал өздөрү чечишсин да, чынын айткандачы элге койбой элечи. Булар иштей берсин. Тияка канча төлөйт патент, эмне деп атпайбы? Анын баарын төлөй беребиз. Бизге ачып эле койгула деп ушуну сурандык да. Биз туруп эле элестет, бизде азыр алып кете турган клиенттерибиз бар. Бул оюнчук эмес да. Эмне анын баарына биз мисалы мен ишине менин жоопкерчилигим аябай. Мен шок болуп калдым, даже могулар чыгара албай калдым. Алар мага клиенттер чалып каякта десе, мен эместен жаап салды деп айта албайм да. Мисалы жаңы жетекчилик келди, биз эл менен иштеген киши экен, жаш экен, жакшы кадр экен, элди колдоп кетет экен деп ойлогонбуз да, баарыбыз колдоп келатканбыз. Анан бүгүн могу жаңы жылдан бери бизге ар кандай оюнду көрсөтөт. Эски кеткен жетекчилик менен жаңы келген жетекчиликтин ортосунда негедир бөлүшө албаган бир чоң акчасы барбы, саясаты барбы, эмнеси бар, же месталары барбы, экөөнүн ортосунда талаш иши кылып, анын ортосунда эл кыйналып атат. Биз менен келишим түзбөй, биз эски жетекчинин тим эле короосундагы балдарындай мамиле кылып атат да. Не үчүн бизге келишим түзбөйсүңөр десе, ар кайсы шултон айтат. Мына тиги мурда местамды сатып алдым, баланча деп жазгыла деп бизге өздөрүн диктовать этип, өздөрү каалагандай маселелерин чечкилери келип атат да. Элдерди коркутуп атат. Местаңардан айрыласыңар, минтип жазып бергиле, антип жазып бергиле деп. Биз бир ай күрөштүк, жазбай койдук. Кой, биз өзүбүз иштеп атабыз. Биз силерге мешайт эткен жокпуз, өз жолубузда кетип барасыз. Жок, бизге келишим түзбөй, заставлять этип жаздырды. Биз баарына кол коюп бердик, арызын да жазып бердик. Эми кайра эле келишим түзбөй, элди алдап койгон болуп атат да. Анан кийин дагы бир маселе. Булар деле келди да, өздөрү деле таза иштеген жок да. Мына келгенине 6 ай 7 ай болду. Андан бери 2 замын кармалыптыр, коррупция боюнча. Өткөндө эле бир замын кармалган, Жолдошбек деген. Бир айга жетпей эле ал деле чыгып келди, кече эле биздин арабызды аралап басып жүрөт. Кече эле президенттин бакыйган каты эмеси турбады беле? Кайсы жетекчинин кол алдында иштеген замы кармалса, коррупция боюнча ошо жетекчи кошо кетет деп. Бизде деген ал деген коррупция деген сөз болбой калды го, кече кармалган, бүгүн жүрөт. Элди каалагандай заставлять этип атат, каалагандай калчып атат элди. Өздөрү эмне кааласа ошону кылдырып атат да. Мисалы канча киши ушул жерде бала бакырасын багып, кээбиринин баласы мектепте окуйт, кээбиринин университетте ошо кредиттери бар, ошону төлөп атса, алар менен баш оорубайт, бүгүн келип печаттап туруп, эшикке чыккыла деп койгон. Ишиңер жок деген мааниде да. Биз ишибиз жок болсо, анда бул жерде эмне кылат? Жейби алар эмне? Элди чыгарып. Эл өзүн өзү защищать этпесечи, эл кыйкырып чыкпаса, эл өзүн өзү защищать этпесе, булардын башы оорубайт экен. Азыр биз унчукпай калсак, печат эткен боюнча эртең иштетпей коймок. Толкуган эл кыял өндүрүштүк соода борборунун директору Данияр Тербишалиевдин чыгып түшүндүрмө берүүсүн талап кылып көпкө турду, бирок андан жооп болгон жок. Депутаттарга
Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.